жаңы окуу жылынын башталышы менен Жалал Абад шаарынын мэри Ормоковдун жана өзүмдүн атыман чын дилимен куттуктаймын. Карандаши в тетрадке написали все в порядке. Мы чисты, опрятны, для учебы мы готовы. 1 сентябрь жыл сайын билим күнү катары белгиленип келчү. Бирок быйыл шартка байланыштуу билим күнү 15 сентябрга жылып отурат. Жаңы окуу жылында 7 жашка толомуз, жалаң тепиш алуучу, жакшы окуучу болобуз. Чыңгырса коңгуроо классыма киремиз. Окуу менен талайым, окуу менен тилегим. Бүгүнкү билим күнү ар бир адам үчүн майрам. Ал бактылуу эскерүүлөр жана кубанычтуу күтүүлөр менен толтурулат. Теперь-то жизнь другая, наступит у меня. Ой, мама дорогая, какой же взрослый я. Бул күнү бардык билим берүү мекемелери класстардын жана аудиториялардын кайрадан окуучулар үчүн эшигин ачат. Түркүн түшкө кул болуп, түрү ачкан гүлдөрдүн мекенин, мектеримден үйрөндүм. Жалал Абад шаарында 1800 окуу 1-класска барса, жаңы окуу жылы үчүн шаардагы 1119 мугалим кызуу ишин баштайт. Ой, уктабай. Эртеден эртелеп алгач керек мектепке, апам келди жетелеп. Салтка ылайык бул күнү башкаларга өзгөчө майрамдык маанайды мектепке биринчи кадам шилтеп жаткан окуучу. Пусть учителя нас хвалят и пример всегда наставит. Будем в школу мы стремить и предметы все учить. Үчүн жаңы жашоонун башталгандай эле эсте каларлык күн. Окуу эч качан оңой болгон эмес жана болбойт. Деп калем кагазын бүгүн колго аламын, билим жолун басууга диңгирленген баламын.